Салам достор, сиздер менен KG Smart 2019-жыл эң алгачкы күн жаңы видео. Өтүп кеткен жылдагы эң акыркы видеону, тамашалуу видеону көргөнүзгө чоң рахмат айтамын. Билем достор, сиздер үчүн ал учурлар алтындай убакыттар болчу. Ошол алтындай убакыттарды бөлүп, мени баалап көргөнүзгө чоң рахмат айтамын. Бүгүнкү видео бир катар WhatsApp'тын жаңы жаңылыктары жана жаңы функциясы, технология тууралуу жаңылыктар болмокчу. Айтайын дегеним достор, акыркы учурлары WhatsApp башка адамдарды таң калтырып жаңы функция койгону мага өтө жагып жатат. Кеңизден максат кылып өтөйүнчү, ата көп видео койдуңар деген комментарийлер дагы баштайсыздар азыр. Так, достор, жакында жаңы функция. Эми сиздер жакын инсандарыңыз менен видео вызовда же групповой вызовда сүйлөшүп жаткан учуруңузда, ошол эле учурда башка адамдар менен билдирүү жазып сүйлөшсөңүз болот. Сизге кичине түшүнүксүз болуп калды окшойт. Азыркы учурда сиз кайсыл бир жакын адамыңыз менен эгерде WhatsApp'та видеода сүйлөшүп жатсаңыз, эгерде сизге башка тааныш досуңуздан же жакын инсаныңыздан өзүнчө билдирүү келип калган болсо, WhatsApp'тан ал билдирүүнү окуш үчүн сиз сүйлөшүп жаткан видеода сүйлөшүп жаткан адамыңыздан чыгып, ага көрүнбөй туруп, билдирүүнү окуп, кайра киришиңизге туура келет. Компания сиздердин ушул көйгөйүңүздөрдү чечиш үчүн дал ушундай функция кошуп жатат. Эгерде ушул функция кошулуп калса, сиз сүйлөшүп жаткан адамыңызды өзүнчө чекеге алып коюп, башка адам менен билдирүү дагы жазыша аласыз. Буга мисал кылып, ушундай болот деп айта турган, азыркы учурда сиз бирөөгө ссылка жиберсеңиз, эгерде сизге YouTube'дан бирөө ссылка жиберсе, аны бассаңыз, ошол жерде чаттын ичинде эле сиз видеону чекеге коюп, түгүндө жазыша бересиз. Дал ушундай көрүнүштө болот, бирок бул общий тармакта болот, бардык жерде коюп сүйлөшө бересиз. WhatsApp'тын ичинде болгон учуруңузда чекеге коюп, башка функцияны чукулай бересиз. Достор, билесиздер, бул учурга чейин биз жакында кошулат деген функцияларыбыз бардыгы 1-2 айдан кийин сөзсүз кошулуп келген. Бул функция кошулабы же жокпу? Сиздин ишеничиңиз канчалык? Аны сөзсүз комментарийге калтырыңыз, биз болсо кийинки функцияга өтөбүз. Талашпайбыз, ар бирибизде мындай окуя болот. Сиз жакшы бир кызгабы же досуңузгабы же подружкаңызгабы же агаңызга, энеңизге жазып каласыз. Абдан көп жазган учуруңузда аны жазып билдирүүнү тамгалап отургандан көрө голос кылып, аудио кылып үнүңүздү жазып жибересиз. То есть кандай жакшысың, жүрөсүң, тынчсыңбы, сурай турган нерсе бардыгын сурайсыз. Кетти. Бирок андан өкүнүчтүү жооп келип калат. Азыркы учурда мен голос уга албаймын, андан көрө жазчы дейт. Сиз ошол учурда эмне кыласыз? Аны ошонча сөздү 1 минут эгерде сүйлөй турган болсо, анын баардыгын сөз кылып жазуудан зеригип, мамилени ошол жерде сөздү түгөтүп эле коюшуңуз мүмкүн. Дал ушул көйгөй дагы өзүнчө бир жакшы ыкма менен чечилип турат, урматтуу көрүүчүлөр. Эми сиздер сүйлөгөн сөзүңүздөрдү ошол эле учурда программа аркылуу кайра билдирүүгө, тамгаларга айланта аласыз. Сиз голос кылып жиберсеңиз, программа аны жазуу түрүндө кылып берет. Тест түрүндө эмне экенин түшүнсөңүздөр керек. Азыркы учурда кылып көрүп жатабыз, попробовать этип көрүп жатышат. Эгер жакшы болсо, элдерге жакшап, бардыгы жакшы мыкты дей турган болсо, анда кошушат. Достор, ошентсе дагы бирок деген жери бар. Бул тест түрлөө учурунда жана бардык тилдер кошула элек. Бул дегени кыргыз тили дагы бул жерде жок. Эгерде сиз кыргыз тилинде сүйлөй турган болсоңуз, жок. Бирок маалыматтарга карай, эгерде бул тест түрлөөдөн ийгиликтүү өтсө турган болсо, WhatsApp колдонгон бардык өлкөлөрдүн тилдери бул жерге түшүрүлөт. Ошентсе дагы мен сиздерге дал ушул программаны көрсөтмөкчүмүн, урматтуу көрүүчүлөр. Достор, жогоруда айтканымдай, программаны тест түрлөрдө турат, Prime Market'те бар. Убакыт өткөрүп эмне кылабыз? Келиңиздер, сиздерге орус тилинде болсо дагы болбой ошол тууралуу көрсөтүп коеюн. Алдынтан болсо да келечекте кыргыз тили кошулуп калса, сонун сөздөр бирге сүйлөп көрөбүз. Келиңиздер, программаны жандырабыз. Transcriber деген программа, кечиресиздер. Play Market'те бар, кирип көчүрүп дагы азыркы учурда эгерде жогоруда айткан бул жерде орус тили бар. Орус тилинде эгерде жакшы сүйлөшсөңүздөр, кылып көрсөңүздөр болот. Ал сөзсүз жаңана киресиз, WhatsApp'тан бирөөгө сүйлөш керек. Мисалы, бул жерде привет, как дела? Дал ушул SMS бул жерден аласыздар дагы, позиция кылып туруп. Ушул жерде бул программа бар, Transcriber деген. Кечиресиздер. Үстү жагын көрүп жатасыздар, урматтуу көрүүчүлөр. Дядя, привет, как дела? Бул биздин келиңиздер деген сөз ушуну которулуп калды бул жерде биринчиде. Калса Copyright деген жерде сразу басасыздар достор. Copyright деген баскандан кийин бул жерде устайт этип туруп жазган сөзүңүздү эгерде жазып жибер деген болсо, ошону жиберип коесуздар. Кандай экен, урматтуу көрүүчүлөр, жакшы элеби? Эгерде сиз ошол эле учурда WhatsApp бизнести колдоно турган болсоңуздар, WhatsApp бизнеске кирип туруп жазсаңыздар, бунда кичине башкачараак болот.
Bunda келип көрүңүздөр. WhatsApp бизнестен жазып көрөбүз. Анда бunda кантип которулат? Дал эле ушундай болот, бирок бunda алдыга чыгарып коет. Мунусун өйдө жагында көрсөтөт, бunda ылый жагында болот. Келиңиздер бул жакка жазып көрөбүз. Привет, как дела? То есть кетти. Биздин экинчи жагыбызга келип калды. Так, подъездда кылып туруп эле. Окей, русский язык. Бул жак кичине канайсам уруксат берилип болгон маселе. Дал ушинтип жазылып жатат. Привет, как дела деди. Эгер узун сөз болсо узун кылып чыгарып берет. Урматтуу ошол жерден копирайт этип аласыздар дагы. Ошондой кылып эле копирайт этип коюп койсоңуздар болот. Келиңиздер бул жерде кичине өзүбүздүн кыргызча сөздөрүбүздү жазып көрөбүз, сүйлөп көрөбүз. Орус тили котарылабы, сөз кылып. Бул мен, арген. Бул мен, арген. Ушул эле учурда подъезд алып дагы ушул нерсени кылып көрөбүз. Биздин экинчи абза келип калды. Сөзмө котора албайбы, урматтуу көрүүчүлөр? Котора албай койду. Баары болбойт экен, урматтуу көрүүчүлөр. Буюрса бул тестирлөөдөн жакшы өтө турган болсо, настройка кылуу жолдорун сиздерге көрсөтөм, урматтуу көрүүчүлөр. Эми дегенде бир катар настройка жолдору бар. Ошого карап иштетесиз. Ары бери дегендер бар. Бул жерде рухсат берүү жана бир нерселерди кошуу, үзүү дегендер бар. Ушулардын баардыгын үйрөтөмүн. Достор, бул жагын сиздер үчүн атайын айтып жаңылыктар улайт. Достор, Кытай компанияларында чоң жаңылык Xiaomi, Huawei, Samsung. Алардан дагы эң башкысы Германияда Apple'дын эң мыкты болгон смартфондору iPhone X, iPhone X Max смартфондору сатылышы токтолуу алдында турат. Азыркы учурда дүйнөдө көп өлкөлөрдүн ичинде бренд болгон смартфондорду сатуу токтотулуп жатат. Аларга Huawei, ZTE, Apple компаниялары кирип жатат. Германияда токтолушу тууралуу толук маалымат жок. Биз аныктай элекпиз, бирок Qualcomm процессор менен келишпестиктер болуп жатканы айтылууда. Кийинки темага өтө турган болсок, достор, Qualcomm компаниясы 5G көтөрүүчү процессор иштеп жаткан учурда Apple компаниясы ийилчек смартфон чыгаруу ою бар экенин айтып жатышат. Буга чейин Samsung, Xiaomi, Google жана бир катар компаниялар ийилчек өзгөчө болгон смартфон чыгаруу ою бар экенин айтып келишкен эле. Бирок Apple чындыгында иштеп чыкса, сапаттуу кылып иштеп чыгышына мен ишенемин. Албетте, баасы кымбат болушу мүмкүн, бирок сапаттуулук Apple смартфондорунда жогору экенин унутпашыбыз керек. Бул учурда Кытай компаниясы болгон Huawei жаңы смартфон жарык көргөзүштү. Huawei P Smart 2019. Процессор Kirin 710, өздүк S2 3 ГБ, Android 9 системасында, 6.2 дюймдуу экран. Экрандын рухсат берүүсү Full HD+. Арка жагында 2 көздүк камера 13+2 мегапикселдүү. Алдыгы камерасы 8 мегапикселдүү, 3400 мачтуу батарейка. Бул смартфондо эң башкысы NFC чип бар. Баасы азыркы учурда $300 тегерегинде турат. Xiaomi компаниясы ар күнү өзүнчө жаңылык кылып турушпаса ооруп калышса керек. Албетте, бул тамаша. Официалдуу тендер аныкталды. Көп адамдар күтүп жаткан Pocophone F2 смартфонун жакында эле 2 ай мурун F1 чыккан эле. Таң калыштуусу 60 күндөн кийин эле F2 смартфону дагы тестирлөөдөн мыкты деңгээлде өтүп жатканы айтылууда. Жана F1ден кичине күчтүүрөөк болот деп жатышат. Жакынкы күндөрү толук смартфон чыгып калышы деле мүмкүн, урматтуу көрүүчүлөр. Андыктан ошол смартфон тууралуу жакшы толук маалыматтарды алгыңыздар келсе, ушул каналдан алыстабаңыздар. Samsung Galaxy Note 10 чыгарышын кабарлап жатышат. Достор, чыгып жатат деген гана маалыматтар бар. Жана Note 9-дан караган албетте кичине күчтүүрөөк. Алды жагында болгону бир камера болот. Экранга башка эч нерсе орнотулбайт болгону камера. Бул да болсо азыркы өнүгүп жаткан технология ичиндеги смартфондордун бардыгы рамкасыз көрүнүшкө барып жатканын билдирет. Достор, Note 10 тууралуу кийинки видеодо толук маалымат беребиз.
Урматтуу көрөрман, эгерде сиздерге видео жаккан болсо сөзсүз лайк басыңыздар, башка инсандар менен бөлүшкөндү унутпаңыз. Эгерде каналга жазыла элек болсоңуз, сөзсүз подписаться деген кызыл жазууну басыңыз дагы бизден чыккан видеолорду биринчилерден болуп күбө болуңуз. Анткени достор, бул Кыргызстанда ачылган эң алгачкы техноблогинг канал. Кызматыңызда да Арген Ашырбек уулу канал Kg Smart болду. Кызыктуу видеолордо көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.